Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, жыйындын катышуучулары. Бүгүн жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин кезектеги жыйынында өнөр жайлык багыттагы жардыргыч материалдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Жыйында баяндама жасаган жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин биринчи орун басары Медетбек Мамедов белгилегендей, бул долбоор менен Шанхай кызматташ уюмунун жана Евразия экономикалык бирлигинин алкагындагы биргелешкен ишканалардын жардыргыч материалдарын жүгүртүүгө, чет өлкөлүк жарандарды киргизүүгө уруксат берүү сунушталууда. Өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору чет өлкөлүк жарандарды өнөр жай багытындагы жардыргыч материалдарды жүгүртүүгө уруксат берүү максатында иштелип чыккан. Анткени колдонуудагы өнөр жайлык багыттагы жардыргыч материалдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы 11-берени 6-бөлүк Кыргыз Республикасынын жарандыгы жок кызматкерлерди жардыргыч материалдар менен иштөөгө жол бербейт. Кыргыз Республикасы Шанхай кызматташтык уюму жана Евразия экономикалык бирлиги сыяктуу уюмдардын мүчөсү болуп саналарын белгилеп кетүү зарыл. Алардын ишмердүүлүгү соода экономикалык жана илимий техникалык тармактарда натыйжалуу кызматташууга көмөктөшүүгө багытталган. Белгилей кетсек, бул мыйзам долбоорун кабыл алуудан кийин чет элдик жарандар карьерде жаңы жардыргыч заттарды колдонууну үйрөтөт деп болжолдонууда. Буга байланыштуу депутаттарда бир катар суроолор жаралды. Бул чет мамлекеттиктер келип үйрөтөт деп атпайсыңарбы? Россия, Казакстан деп атсыңар, Кытай деп атсыңарбы? А ошол жака окуп келсе болбойбу биздин немелер, жарандар. Отура берсеңиз болот, ордуңуздан жооп бере бересиз да. Марат Молдонович, сиз айткан жоопко бүгүнкү күндө ушундай эле болуп атат. Биздин ушул тармакта иштеген адистер Россия, Казакстанда көпчүлүк иштеп атат. Эми ачык эле айтыш керекпиз, технология андай бизде жок. Бүгүн силер уруксат берсеңер, андай технология. Жок, мен түшүнүп атырмын, андай технология жок. Ошо технологияга барып окутуп биздин жарандарды, ошо жерден үйрөтүп келип, аны иштетсе болбой, обязательно менен кытайлыктар келип жардырыш керек бу жерде. Жок, алар жардырбайт, Марат Молдонович, алар жардырбайт. Алар ушун силер уруксат берсеңер, жардырганга, иштегенге уруксат болбойт. Мурункудай эле болот. Ким жардырат анда? Вдруг керек болот. Өздөрүбүз биякта жүргөн. Бизде жок деп атпайсыңарбы ошондой немелер? Жок, бүгүнкү күндө эски технология иштеп атат. Вот жаңы технология жөнүндө сурап атырмын мен. Вот алып келет, анан потом дальше жөн эле коюп коебуз складка. Обучать кто будет наш? Жок, алар келип туруп биздикин үйрөтөт да. Мындан тышкары депутаттар мыйзам долбоорун кабыл алууда жардыруу иштерин жүргүзүп жаткан жергиликтүү атамекендик ишканаларда көйгөй жаралбайбы деген жүйөлүү суроону да узатышты. Демилгечилер эгер долбоор колдоо тапса, тескерисинче жардыруу иши менен алектенген жергиликтүү ишканаларга колдоо болот деп түшүндүрдү. Бул жерде бир-эки тактап кете турган суроо. Азыркы күндө жардыруу иштери болуп атат. Болуп келген. Биздин жөнөкөй эле кыргыз жарандар, биздин жеке фирмалар иштетип келген. Ошол азыркы действующий иштеп аткан фирмаларга эч кандай тоскоолдук болбойбу? Тоскоолдук болбойт, наоборот, буларга мүмкүнчүлүк берилет да. Булар жаңы технология, техника, анан взрывчатые вещества современный ала алышат да. Анан коопсуздук жагынан да бул кепилдик берилет. Эми болбойт негизи тоскоолдук. Талкуу маалында депутаттар өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүдөгү тоо-кен тармагынын артыкчылыктуу маанисин белгилешти. Ошону менен бирге тар чөйрөдөгү кесипкөй адистердин жетишсиздигине байланыштуу жергиликтүү кадрларды, анын ичинде жардыруу иштери боюнча адистерди даярдоо зарылдыгына көңүл бурушту. Жыйынтыгында сунушталган мыйзам долбооруна добуш берилип, биринчи окууда жактырылды. Шекер Сатыбалдиева, Бакыт Кулчуманов, Нью ТВ.